Эгерде Москвада машина айдап, такси айдап тураңар, просто так лишен болуп кетсин каалабасаңыздар, просто акчага түштү каалабасаңыздар, ушул үйдөн көрүңүздөр. Ассаламу алейкум, мекендештер амансыздар. Кыскасы кече менин башыма бир окуя өттү. Өзүмдүн ушу билбегендин абалынан ушундай бир акчага түшүп калдым десем болот да. Кече мен иштеп жүрүп, такси кылып жүрүп, бир жерге бардым да. Бир жерге барып келен тергизип, анан кичине бир жерде во двордо клиент күткүчө машинада күтүп каласың, заказ күтүп, кичине туруп каласың машинаңа ошол жерде. Анан заказ түшүп калды, секин бурулуп мындай улатсам, бир соляриске тийип кетти аркасына машинам. Кичине бурулуп атканда скорость эле жок го, мындай эле тийип кетти. Туктатып карадым, машинага карасам, эч нерсе болгон эмес да, тийгени билинбейт да. Анан ну ладно деп туруп, ошондой болсо деле эртеге камерадан карап качып кетти деген неме болбосун деп телефондун баарын алып бирөө чалдым, чалсам болбой койду, анда кете бердим. Чалса сүйлөшөбүз да депчи. Кийин бир маалда чалды. Анан бир маалда чалды. Вы звонили деп, да десем, ушундай болду, мен машина сүзүп калдым эле, кичине тийип кетти эле. Ошол дыйга түшүп көрүп койбойсуңарбы машиналарды, если что мен барам, качып кеткен жокмун, мен мына качкан жокмун, сага чалтам деп айрагыр айттым, качып кеткен жокмун депчи. Бир аздан кийин кайра чалды. Мен ассаламу алейкум деп WhatsApp'тан жазыптыр. Посмотрел брат депчи. Мусулман экен деп сүйүнүп кеткенмин, өзүбүздүкү болсо анда жакшы деп. Десем, атама чалдым азыр, атам айтат, 102-ге чал, качып кетти деп айт, андайды, мындайды деп атат. Лучше 11 миң которуп кой, ошо менен болду, расчетпуз деди да. Мен ойлодум эле, мисалы үчүн мага мен машинама чалып, мага ушундай алып кеткен болсо, түшүп карасам, эч нерсе болбосо, башкасында эч нерсе эмес. Ошо мага да ачык садака деле коет элем да. Москвада так сапардар көп, бирок татыктуулары аз. Биз сиздерге эң татыктуу болгон так сапарды сунуштайбыз. Белес парк. Такса паркынын проценти болгону 1%. Бул парктын эң өзгөчөлүгү электронный путеводительдерин өздөрүнүн айдоочуларына берип жатат. Сиз дагы парковой самозанятый болуп Белес паркта иштесеңиз, анда сизге дагы электронный путеводительдерди берет. Баса путеводитель алсаңыз 2%, без путеводитель 1%. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Кисарт жана башка документтер. Андыктан келиңиздер, иштешели. Машинама вадыда турганда чийип кеткен, изилдеген да эмесмин, унчуккан эмесмин да. Эми көз жумуп койгом да, темир го. Ошентет да. Мен сүйүндүм эле, ассаламу алейкум десе өзүбүздүкү ошото унчукпай эле коет ошото. Сураса бир-эки сурайт да депчи. Бул чалып алып 102-ге чалам да карасаң, бети жок адамдар бар экен да. Мен болсом качып кеткен жокмун деп чалтам, мен өзүм кыйнамат болуп. Мен өзүм чалып атам, башка кылып атам. Ondan göre gel de protokol түзөбүз десе деле болот эле да. Мен даяр элем протокол түзгөнгө. Мен просто ошибкам бул жерде. Кетпешим керек экен, мен билген жокмун да, мен оюмда, жакшы оюмда мен качып кеткен жокмун, мына сага чалтам деп чалып атпаймынбы? Ойлодум эле да, эч нерсе кылбаса керек деп. Көрсө булар качып кетти деп туруп 102-ге чалса, 102 мен правомду лишен кылып салат экен да, 1,5 жылгачы. Еще ушундай экен да. Анан Мен да анан юристке чалдым таанышым. Ушундай болот экен, эле десем, сураш акчасын которуп койко, башың урутпа деди. Эгер 102-ге чалса, короче, проблема болот. 100 миң деле өндүрүп алса болот, сенен качып кетти деп деди. Ну ладно деп акчасын которуп койдум. Айтайын дегеним, эгерде мен ошол жерде сүзүп кеткенде күтпөй качкан жокмун го эми ол чалбай койсом деле билбей калат эле да негизичи. Бирок эми чалбай кой кетип кал дебейм, по-любому чалып коюш керек экен да, чалып ДПС чакырып ушундай болду деп протокол түзүп коюш керек экен. Эгерде мен ошол жерде 3 саат койт, ДПС 3 саат келгенде 3 саат күткөн тагдырымда деле мисалы үчүн 3 саатта мага 11 миң ким берет эле, мен акчага түшпөйт элем да. Просто так мен айыбым ошол жерден кетип калганым да. Бекер кеткен жокмун да, мен иштеп жүрөт элем. Билбедим. Мен оюмда чалдым, мен качып кеткен жокмун деп атсам, качып кеткен жокмун деп чалып атсам, качып кетти деп туруп биз неме кылабыз атпайбы? Вай, ушундай адамдар бар экен да, туугандар. Ошо эхет болуңуздар. Лучше во двор сүзүп алдыңыздарбы? Кетпегиле.
кетип калсаңар ушул камерадан көрүп кетип калды деп сунуш алып жазып коюшат. Ошого до конца күткөлө. Түссүн. Страховканы биз неге кылабыз? Страховканы айына жылына 30 000 40 000 төлөп неге биз страховка алабыз? Ошондой случайларда биз акча төлөбөш үчүн алабыз да. Келсин, хоть 2000 бердисе деле бербей до конца күтүп немени ДПСти. Мына мен страховкам, давай протокол түзүп ал деп эле берип коюш керек экен деп ойлоп койдум менчи. Олорго 1 сом бербейчи. Мисалы жок. Өлө ичим оорду де. 11 000 акча берип алыпчы. Жок жерде мен акча өндүрсүп да буларчы. Жок жерденчи. Ошондой улук болбагыла туугандар. Ошондой улук болбагылачы. Жок жерден 11 000 милицияга беребиз атып өндүрдү. Милицияга берип койгондо деле жаман болот эле. Менен ошо 11 000ге бергеним деле бир жактан милицияга бербей неме кылган деле жакшы болот. Просто так жок жерден акча өндүргөн жаман экен да. Мен болсо сүйүнүп алыптым, салам алейкум десечи. Наразы болуп кеттим чын. Любой адам наразы болот де. Качып кеткен жокмун деп өзүң чалып атсаң, винаңды, өзүңдүн күнөөңдү баягындай кылып атсаң, айтып атсаң, брат мен качып кеткен жокмун деп баса белгилеп айтып атсаң, жетип качып кетти деп мен 100 чалам деп пайра наоборот сенин үстүңө патсалап алат да. Ушундай адамдар тешип чыгат да, ушундай бирөөнүн акчасын ушундай кылгандар. Сөз түрдө тешип чыгат туугандар. Тешип чыгат да нейин. Мен просто ичим ачыш болуп кетти да. Өзүң чалтасың, мындай болду атасың. Ошентсең деле балибам ошенткени бир неме экен да. Ошол мен ушуну айтып коеюн дедим. Мына жаңы жаш айдоочу инелерибиз болсо, бул нерсени билбегендер көп да, мен билбейт элем да. Качпастан, кетип калбастан, до конца туруп, түш деп, көр деп, ДПС чакыр деп, ошол жерде отургула. Акча бербей эле койгула. Ошол туугандар. Кетип калсаңар да жаман экен да. 1,5 жыл штраф, 1,5 жылга лишение прав болуп кетет экен. Ошого лучше ошондой кылат. Кечирип калай мындай. Просто мен өзүм өтүп башыма өткөн окуяны на будущем дагы силердин машиналар түшүп калса, ушундай кыла деген максатта туугандар. Сураныч. Кээ бирки тупой малдар бар да. Өзүнчө эле кыйын болуп жаза берет комментарийга. Ошолорго эмес бул. Чисто душевный, туура түшүнгөн биздин катталуучуларга, беркинде малдарга эмес да.